Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбызды баштасак, бүгүнкү сабагыбыз бул математика сабагы. Бул сабакта силер менен биргеликте мисалдарды, маселелерди чыгарабыз. Анда эмесе баштайбыз. 418-иш. Фигуранын аянтын керектүү чүнөөлөрдү жүргүзүп тап дептир. Биз фигураны карайбыз. Фигура эки тикбурчтуктан турат. А, Б, С, М, Д, Е, К. Алардын аянттарын S1 жана S2 деп белгилесе болот. Анда фигуранын аянты S2 аянттын суммасынан турат. S1 барабар А, Б көбөйтүлгөн BS фигураны карайбыз. S1'ди А, Б жагы менен BS жагыны көбөйтүп табабыз. А S2'ни эсе MD көбөйтүлгөн DE. MD жана DE жактарыны ченеп, S2'ни табабыз. 419-иш. Туристтер 3 күндө 500 километр жол жүрмөк. Биринчи күнү 250 километр, экинчи күнү андан 30 километрге аз жол жүрүштү. Туристтер 3-күнү канча километр жол жүрүш керек? Туристтер 3 күндө 500 километр жол жүрмөк экен, жол жүрөт экен эле. Биринчи күнү 250 километр жүрөптүр. Экинчи күнү эсе 250 километрден 30 километрге аз жол жүрүшүптүр. Эми 3-күнү канча километр жол жүрүш керек? Кантип чыгарабыз балдар муну? Ойлонуп, берлишини жазып чыгаргыла. 420-иш. К көбөйтүлгөн 9 туйутмасынын К тамгасы 6 жана 7 болгондогу маанилерин аныктап салыштыр. К'нын ордуна биз 6-ны жана 7-ни коет экенбиз. Ошондо 6 менен 9-дун көбөйтүндүсү жана 7 менен 9-дун көбөйтүндүсү. Ушулар чыгаргыла. 421-иш. 18-дин теңин, 3-төн 1-ин, 6-дан 1-ин, 9-дан 1-ин, 18-ден 1-ин тап. Бөлүктөрдүн эң чоңун жана эң кичинесин ата. Бул жерде бөлүп чыгабыз, Бөлүп 18-ди 2-ге бөлөбүз, 18-и 3-кө ошентип бөлүп чыгабыз дагы. Бул аягында кайсы бөлүгү чоң жана кайсы бөлүгү кичине экенин атайбыз. 422-иште бизге амалдар берилиптир. Амалдарды ирети менен туура жазып чыгаргыла. Үйгө тапшырма 423-иш.